Баардык нерсе ушу ата-эненин насаатынан, тарбиясынан башталат да. Апам мугалим, атам агроном. Тарбияга, насаат сөзгө мында убакыты калчыбы? Атам мыкты адам эле, эл жерге күйгөн. Адилеттүү атаман белеңиз ошондо? 3 класска тең атаман болчумун, 7-класска чейин. Советтер Союзу ыдырап, ошондон кийин кандай турмуш болду? Жүгөрүнү нан кылып жеп, мейизди чай кылып ичкен күндөр болгон. Турмуштун ысык суун ата-энеңиз менен кошо тарттыңыз. Абетке чейин окусак, абеттен кийин пахта чапчыбыз. Эмне үчүн ушул жанагы мамлекетти башкаруу тармакка тапшырдыңыз? Менемдин айтканы, элдин түткүсү. Анан ошонун үзүрүн көрдүңүзбү? 4 километр алыста күндө жооп барып келет элем. Канча жыл депутат болдуңуз айылдык кеңешке? Жалпы 6 жылдан ашыгыраак болуп калдык. Мамлекетти башкаруудан мурда адам өзүнүн үй бүлөсүн жөндөп алыш керек. Үйгө 1 ай иштеп 1000 сом айлык алып келчүмүн да. Чек ара маселесинин чечилишине Жаны чыккан бойдон 2 күн жатып болгон. Ошону алып чыкканга да жардам бергенмин да. Ассалому алейкум, амансыздарбы, саламатсыздарбы урматтуу көрүүчүлөр. Биз кезектеги маектешүүбүздү, подкастты баштайбыз. Менин аты жөнүм Эрнис Кыяз. Бизде кезекте конок бар, албетте шайлоого байланыштуу, үгүт периодуна байланыштуу атайын конок келген. Аты жөнүн айтсам, Кенжебек Салимбеков. Кенжебек мырза, кош келипсиз. Ассалому алейкум. Алейкум ассалам. Эрнис мырза, чакырганыңыз үчүн чоң рахмат. Салимбеков Кенжебек Салимбекович 1989 жылы 7 ноябрда Баткен облусунун Лейлек районундагы Жаңы Жер айыл аймагынын Арка айылында интеллигенттин үй бүлөсүндө туулган. Үй бүлөдө 5 бир тууган. Атасы Шамшиев Салимбек Арка өрөөнүндө совхоздун директору, Баткен Лейлек району боюнча биргелешкен мөмө жемиш базада директор жана башка бир топ мамлекеттик кызматтарды аркалаган. Апасы Шамшиева мэр, мугалим, 35 жыл балабакчанын башчысы болуп иштеп, учурда эмгек көргүүдө. 1997 жылы Арка айылындагы Ак Тилек орто мектебине барып, 2008 жылы эң алдыңкы окуучулардын катарын толуктап, ийгиликтүү аяктаган. Ошол эле жылы Насирдин Исанов атындагы Кыргыз мамлекеттик курулуш, транспорт жана архитектура университетинин мамлекеттик жана жергиликтүү бийликти башкаруу кесибине тапшырып, 2013 жылы ийгиликтүү аяктаган. Экинчи жогорку билимин Скрябин атындагы Кыргыз улуттук агрардык университетинин айыл чарба продукцияларын кайра иштетүүнүн технологиясы кесибине тапшырып, дипломго ээ болгон. Бүгүнкү күнгө чейин эмгек жолу Бишкек шаар мэриясынын алдындагы Октябрь районунун 11-чи жергиликтүү өзүн-өзү башкармалыгынын адиси, Лейлек райондук мамлекеттик администрациясынын экономика жана инвестиция тартуу бөлүмүндө айыл чарба боюнча адис болуп иштеген, коомчулукту өнүктүрүү жана инвестициялоо агентствосунун мал чарбасын жана рынокто өнүктүрүү долбоорунун Лейлек району боюнча эксперти болгон. 2021-24 жылдары кайра эле коомчулукту өнүктүрүү жана инвестициялоо агентствосунун Касса 1000 жергиликтүү коомчулуктарды колдоо долбоору үчүн кошумча каржылоо долбоорунун Лейлек району боюнча эксперти болгон. Андан соң Жаңы Жер айыл аймагынын депутаты, башкача айтканда жаштар комитетинин төрагасы болуп шайланып, 2022 жылга чейин аймак боюнча жаштар саясатын жүргүзүп келген. 2022-24 жылдары Жаңы Жер айылдык кеңешинин төрагасы кызматын аткарып, анда социалдык экономикалык маселелерди чечкен. 2024 жылдан тарта азыркы учурда курулуш тармагындагы Ислам Групп ЖЧКсында башкы директор кызматын аркалап келет. Үй бүлөлүү, бир кыз жана 3 уулдун атасы. Мен ушу байкасам, мага подкастка келген талапкерлердин көпчүлүгү негизинен мындай жаштар болуп атат да. Бул бир чети өтө кубандырат. Анткени келечек жаштардыкы дейт. Ушул жагынан алганда аябай кубандырат. Ата-энеңиз тууралуу сурасак, ата-энеңиздин тарбиясы тууралуу, ушул ата-эненин курчоосунда өскөндө эмнелерди айтчу, эмнелерге багыт берчү, баардык нерсе ушу ата-эненин насаатынан, тарбиясынан башталат да. Апам мугалим, атам агроном, совхозду башкарган, мындайча айтканда интеллигент семьяда өскөм. 5 бир тууганбыз, өзүмдүн 4 уулум бар. Кыргызда сөз бар эмеспи? 1 жылды көздөп дан өстүр, 10 жылды көздөп баг өстүр, 100 жылды көздөп бала өстүр дейт го. Кудайга 1000 мерте шүгүр. Ата-энемдин тарбиясын алып, эл журттун насаатын угуп, аксакалдардын батасын алып чоңойдук. Атаңыз ошондо совхоздо Коминтерндин башчысы болгон экен, э? Ооба. Ал эмне иш аткарчу ошондо? Атам Союздун убагында агроном, биздин ошол азыркы Лейлек районунда агроном, башкы агроном болуп, Лейлек районундук мурда акимат дейт эле го. Анан Коминтерн совхоз деп коет. Коминтерн совхозунда азыркы биздин Жаңы Жер айыл аймагы буга чейин азыр мына кең талап болуп калды. Бешкент айыл аймагы,
Маргун айыл аймагы биригип Коминтерн совхоз болгон да. Ошол жерде башчы болуп турган. Бул жерде башчы болуп турганда Союздун убагында Турдакун Усубалиев өзү биздин айыл аймакка келип, совхозго келип, мыкты деген баасын берген экен да. Негизинен бизде жүзүм бактар, өрүк зарлар көп да. Биздин эле айылда, айыл аймакта 1,5 миң гектардан ашык жүзүм бактар бар да. Ошол Союздун убагында бир эле Кыргызстан эмес, Россияга жөнөтүлүп турган да жүзүмдөрчү. 1 гектардан кеминде 6 тоннадан 10 тоннага чейин жүзүм берген күндөр болгон экен. 6 тонна деген бул өтө чоң да. Азыркы экономикалык эсеп менен алганда, инфляцияны эске алганда 1 гектар жерден мындай айтканда 8 миллион 10 миллион сом киреше тапса болчудай ошондой үмүттөр бар да негизичи. Ата менен эне балага бул модель, үлгү да. Ооба. Ата эне эмне кызматты аркаласа, эмне деп сөз айтса, ошо тамырынан ошол багытта карап өсөт да. Мугалим болсо мугалимдикти айтат, агроном болсо жерди айтат баласына. Же болсо баласы деле атанын кылганын көрүп, деп ошо анализдеп өсөт да. Ошон үчүн сурап атам да. Кандай мындай үйгө келгенде, үйдө совхоздун жумуштарынан чарчап үйгө келгенде мындай тарбияга, насаат сөзгө дагы мындай убакыты калчыбы? Эмне деп айтчу силерди? Мен эми жаш болчумун. Атам мен 12 жашымда өтүп кетти. Бирок кээ бир элестер бар. Атамды Москвичтин алдына отуруп алып, жумушуна талаалап, анан ОРПКда директор болуп турганда, ошол жумушуна барган элестер бар да. Анан атамдын атаң өлсө өлсүн, атаңды көргөн өлбөсүн деген сөз бар эмес кыргыздачы. Бирок атам мен жаш кезимде атам өтүп кетсе дагы, атам жөнүндө мен мектепте окуп жүргөндө, студент кезимде, анан өзүбүздүн элибизге, жерибизге барып иштеп калганда, көптөгөн атам менен санаалаш, атам менен бирге иштеген классташтары, теңтуштары, эл журттан, аксакалдардан көп сөздөрдү уктум да. Атаң мыкты адам эле, ошол эл жерге күйгөн, чыныгы агроном, адис, адамгерчиликтүү инсан эле депчи. Эми бир чети ата баягы сырткы тон деп коет го, жумуш менен болуп, ара чолодо үйдө анан кайра шашып жумушка дегендейчи. Бирок баары бир баланы, уулду, кызды эне мындай көбүрөөк тарбиялат да, эненин тарбиясы. Эненин мектеби өзүнчө да. Анан апакеңиз кандай багыттачу, тарбия берчү, насааты кандай болчу? Энем апамды эне дейбизчи. Анан энем өзү Акшымкар балдар бакчасынын башчысы болуп көп жыл пенсияга чыгып иштеди да. Бала бакчада. Анан эми бизге тарбиясын өзү мугалим болуп иштеген. Анан өтө катуу кармачу негизичи. Бизде урушуп, мындай бардык эмгекке үйрөтүп, үйдүн алдагы тала болобу, таладагы жумуштар, үйдөгү жумуштарды бүт баарын өзүбүз жасачубуз да. Атаңыз бир ак жеринен эле караланып, куру доомат менен ушундай нерсеге кабылган экен, эмнеге андай болду эле? Эми Союздун убагында иштегенде, ошол биздин чөлкөмдө, биздин ылдыйкы зонада совхоздун директору болуп атпайбы? Ошол жерде курулган мектептер, садик, азыр бала бакча, 4 винозавод курулган, ошол миңдеген гектар жүзүм бактар, өрүк зарлардын түптөлүшүнө чоң салым болгон да атамдынчы. Ошондой эле Союздун убагында биздин Тажикстан кошуна турабыз, границачы. Тажикстан, Өзбекстан, Кыргызстан 3 мамлекеттин ортосунда газ түтүкчөсү болгон. 1000 кубтук газ түтүкчө болгон. Ошол газ түтүкчөнү сүйлөшүп, Лейлек район газдаштырууну пландаштырылган экен негизичи. Андан бөлөк кичи ишканалар боюнча айыл чарбасын өнүктүрүү, мал чарбасын өнүктүрүү көптөгөн пландар болгон экен. Анан эми кандай болгон чакта да мыйзам чегинде
акталып чыгыптыр. Акталган турбайбы. Акталган. 12 жашыңызда атам каза болду деп атасыз да. Анан ага чейин эле баягы Советтер Союзу ыдырап, ошондон кийин кандай турмуш болду? Ошондон кийин баягы экөөбүз сүйлөшкөндө айттыңыз, базарда кадимкидей эле лимонад сатып, ташка сатып, ушу турмуштун сыноолорун мындай көтөрүүгө туура келди деп айттыңыз да. Ошол боюнча да айтсаңыз. Мен эсимде калганы, жаш элем да. Атам жумушсуз үйдө акталып чыккандан кийинчи бул эми ошол убакта 96-97 жылдарга туура келет да. Бир эле бизде эмес, Кыргызстан боюнча жакырчылык болуп, элде кыйынчылык болуп, мака деп коебуз, баягы жүгөрүнү нан кылып жеп, загара нан кылып, мейизди чай кылып ичкен күндөр болгон. Бул эми ошол убакыттын бир кыйынчылыгы болгон да. Ошол убакта эми бизде айтып атпаймынбы? Мөмө жемиштүү гүлдөгөн биздин Кыргызстанда эң деңиз деңгээлинен төмөн жер биздин чөлкөм эсептелет да, арка ошол төгөрөктөгү. Анан бизде анар жакшы өсөт. Анар, жүзүм, өрүк. Биз ошол 96-97 жылдары атам менен энеме кошулуп алып, мени мектептен бошотуп, 1-класска барган учурумда, ноябрда эми, сентябрь мектепке барган болсом, ноябрда мектептен уруксат сурап, биз Бишкекке келгенбиз. Бишкекке келип, ата-энем мөмө жемиш сатып, Ош базарда өрүк, ушундай мөмө жемиштерди, анар сатып, ушундай. Жанагы жашоо кыйындап, экономикалык каччылык учурунда тиги Лейлек тараптан Бишкекке келдиңер. Жашап калдык. Анан менин эсимде бар, 7 жашта бала экенмин, мындай ойлосомчу. Анан Ош базарга барып, баягы биз эми көргөн эмес, ал убакта мандарин дегенди көргөн эмеспиз да. Лимон дегенди көргөн эмеспиз. Банан деген, курма дегенди көргөн эмеспиз. Бананды эсимде жок, ушул лимон, мандарин, курма эсимде бар да. Ошону атамдар сатып аткан жерден алып алып, же болбосо башка жерден, дүң жерден алып, өзүмдөн улуу абам бар, байкем. Экөөбүз Ош базарда ортосунда бир көпүрө бар. Ошол көпүрөгө туруп алып, кардонго коюп алып туруп, анан штуктап дааналап сатканбыз да. 3 тугу мынча сом. Эми эсте жок азыр канча экенинчи. Лимонад дагы саткам. Ош базарда айланып алып, лимонад деп лимонад саткан кез болгон. Мектепти тилекке каршы турмуш шартка байланыштуу кайрадан 1-класска кайрадан окуп, Ак Тилек орто мектеби болчу мурда биз окуганда. Азыр эми Бурхан Абиев орто мектеби болуп калды. Ошол мектепте мектеп курагым Кудайга шүгүр жакшы өттү. Жакшы окудум. Активист болчумун. Уюштуруучу болчумун мектепте эле негизи. Атаман болчумун. Атаман да болчу элеңиз, 7-класкачы атаман болгон. Атаман болгондо кандай жөндөн жөн эле таяктай берчү элеңиз. Же баары бир мындай атаман болгондо эми күчтүү барынан күчтүү биринчи атаман болот да. Анан адилеттүү атаман белеңиз ошондо? Ооба. Мен негизи 7-класкачы биз 3 класс окуганбыз да, А, Б, В депчи. 3 класска тең атаман болчумун 7-класкачы. А 7-класстан кийин боюм өспөй калып, кичинекей болуп, башкалар атаман болуп кетти. Башкалар атаман болуп 7-8ге чейин атаман болгом. Эми ушул жөнөкөй бир турмуштук нерселер, бирок бул сиздин шайлоочуларыңыз үчүн маанилүү. Бул мен ушул депутаттыкка баратам деген жигит өзү ким, өтмүшү кандай, эмнелерди көрдү, ошол баары бир маанилүү деп эсептейм да. Анан эмне болдуңуз? Ошентип турмуштун ысык суун ата-энеңиз менен кошо тарттыңыз, кошо жардамдаштыңыз. Деп базарда аны муну сатып, сиз деле бир киреше таап, үй бүлөлүк бюджетке бир нампанга салым коштуңуз. Эми бул жакшы нерсе, бул жаман нерсе эмес. Анан эмне болду? Бул мектепти бүттүңүз, жогорку окуу жайга тапшырдыңызбы? Жогорку окуу жайга тапшырдым. Мектепте деле бизде пахта өсөт. Талаада жүзүмдөрүбүз бар, жүзүм карап, пахтада иштеп, кыйынчылык күндөр болгон негизичи. Мектептен кийин, мисалы, обедке чейин окусак, обедтен кийин барып талаада пахта
чапчубуз пактан жердичи. Сиз Бишкекке келгенге Бишкекке келгенге чейин айылда биздин өзүбүздүн арка айылда пакта чапчубуз, жүзүмдү карачубуз, жүзүм терчүбүз, өрүк терчүбүз, эми ар бир мезгилге жараша таладагы тала жумуштарын жасап жүргөнбүз да. Баягы тынымсыз бүтпөгөн жумуш. Мектепти ийгиликтүү аяктагандан кийин архитект КГУстага мамлекеттик жана жергиликтүү бийликти башкаруу кесиби боюнча окудум. Кудайга шүкүр жакшы окудум. Биздин группа өтө ынтымактуу. Анан ошол студенттик кездерди эстесем, биздин кафедраны өзүбүз уюштуруп, эжекелерибиз да бизди колдогон мындай ынтымактуу группа элек да бизчи. Өзүбүздөн кичине биринчи курстарга пикниктерди уюштуруп, лагерлерди уюштуруп, анан эң жакшы эсте калганы студенттик кезде биз Октябрьский районго карайт элек да. Анан СОС коргоо ишканасына барып, эжекелер менен акылдашып, ошол жер жетекчилиги менен бизде мына Бишкекте негизинен орус кемпирлер, чалдар, жалгыз бай айылдар көп эмеспи? Көп кабаттуу үйлөрдөчү. Ар бир үйгө кирип, кыздардан 3-4 балдардан кошулуп алып, анан үйлөрүнү чүпүрүп, тазалап, айнектерин жууп, тамак аштарын кылып берген. Өтө көп экен да. Балдар карабаган, өзү мүмкүнчүлүгү жок. Элементарный үйүн чыпырып кое албайт экен да. Жасап турат. Силер барып жардам берчилеңер. Ооба, ушул жардам бергенбиз да. Студенттик кезде. Анан мен сурайын дегеним, мынау окуу жайга тапшыруу боюнча эмне үчүн ушул жанагы мамлекетти башкаруу ушул факультети дедиңизби? Эмне үчүн ошол тармакка тапшырдыңыз? Эми ар бир адамдын ички туюму, акыл эси, анан ошолго үмүттөп чоңойт экенбиз да. Менга бул тармакка барууга бирден бир энемдин түрткүсү, бир туугандарымдын, ошол эл журттун атасынын уулу, Салимбек Шамшиевдин уулу, атаң да мындай киши эле деп. Анан ушул дагы бир себеп болду. Анан жаңы базарда иштедик деп атпаймынбы? 7 жашымдагы бир дагы бир элес калып кетиптир. Базардан күнөө келгенде 80 жашка чыккан бир Аким деген аксакал бар эле, нарындык экен да, аз мындай ойлосомчу. Ошо киши күнөө келгенде ассаламу алейкум балам деп мен менен учурашып, экөөбүз сүйлөшүп, жумуштар менен менин жумушумду сурайт эле да. Анан Кудай буйрса сен эл башкарасың, элге кызмат кыласың, сен башкарма болосуң дей берет эле. Эми ал убакта мен башкарма десе түшүнчү эмесмин да. Башкарма десе монтип колуну көргөзүп, бул башкарма деп айтып берчү да, күнөө келгенимдечи. Анан ошол дагы азыр эстеп кеттим да. Анан негизинен айтып атпаймынбы, энемдин айтканы, элдин түткүсү, тууган уруктун сен ушундай болушуң керек деген сөздөрү мага түрткү болду деп ойлойм да. Дунгандарды карасак, баласын албетте алар деле жогорку окуу жайларына балдарын тапшыртат экен, бирок негизи ушул могу жерде иштейсиң, жердин сырын өздөштүрөсүң дейт экен. Өзбектерди эми өзүңүз жакшы билесиз, ата касыбы деп устасы болсо устачылыгын үйрөтөт, навайчы болсо навайчылыгын үйрөтөт. Сиз болсо ошол мамлекеттик башкаруу деген ушул факультетке өзүңүз каалап, анан жанагындай аксакалдардын айтканынан улам мен мамлекетти башкаруу ишине бир аралашып көрүм керек деген изги тилегиңиз, ниетиңиз да бул, Ооба. Анан кандай ошонун себептерин кылдыңыз? Кандай аракеттерди, мындай кыял түрүндө эле эмес, өзүңүз кандай аракеттерди көрдүңүз? Максатты коесуң, ошого жараша ички туюмуң, акыл эсиң менен ошого жараша жолуң ачылып кете берет экен да. Баары Алладан негизичи. Анан Акшумкар Кут жаштар уюму бар эле. Мен ошондо 2008-жылда да окууга жаңы тапшырган кезде бул жерде жанагы кыргыз таануу, адам таануу, дүйнө таануу, негизи эле кыргыздын макал лакаптары, үрп адаты, кыргыз канткенде кыргыз болуш керек. Биз жүрүм турумубуз кандай болуш керек деген максатта ушул. Мисалы Чыңгыз Айтматов келген,
Дастан Сарыгулов, кыскасы сиздей абаларыбыз чыган инсандарды алып келип, жаштар, студенттер бир теманы алып эле ошол теманын үстүндө мындай талкуу жүргүзчүбүз да. Ал жерде эми өзүбүздүн бирге жүргөн саналаш, максатташ, ошол убакта студент абаларыбыз мисалыга Айбек Бузурманкулов бар эле, Дайыр Орунбеков бар эле. Азыркы президенттин басма сөз катчысы. Ооба. Мирхамид Токтогулуу бар эле. Мисалы кече Төкмө Акын Чыңгыз Кожош бар эле, Замир Иманкалиев бар эле. Эми журналисттер, акындар, музыканттар, саясатчылар баардыгы ар тармактар. Кыскасы ошол сиз айтып аткан ак шумкар кут деген кыймыл ошондой ар кайсы жерде окуу жайларда окуган жаштардын өзүнчө мындай бир клубу турбайбы? Биригип анан бир маселелерди талкуулайт экен, көрүнүктүү бир кишилерди чакырып алып туруп, анын ага суроо берип, жооп алып талкуулашат турбайбы? Ак шумкар кут деген. Сиз ошол кыймылда мүчө болуп, активдүү болупсуз, Саясий дагы мындай бир акцияларга чыкчу белеңер? Ооба, саясий акцияларга чыктык. Бир кыргыз кызды түрк жараны өлтүрүп койгондо биз кыргыз кызын коргоп, негизи эле коомдо болуп аткан иштерди айтып акцияга чыкканбыз. Ошондой эле ботанический сад, жаратылыш паркы элдерди турак жайга бөлүнүп кеткен жерлер болгонду парк боюнча калсын деп акцияга чыкканбыз. Парк элге берилип кетпесин депчи, парк калсын депчи. Ошондой эле 2010-жылы 7-апрелде Бакиевдин бийлигине каршы чыгып төңкөрүлүш болбоду беле? Анан биз 10 чакты, 15 чакты эле балабыз негизичи. Филармониядан чогулуп, Алматинг мурдагы форумга чейин барганчага чейин ошол 15 чакты баланын артынан жөө басып барганча 4000-5000 эл балдар кошулган да бизгечи. Артыбыздан. Себеби ушунчалык элдер тартуу эмебиз болгон экен да, дем болгон экен биздечи. Бакиевдин бийлигине каршы чыктык. Бирок төңкөрүш болду. Бүтүндөй 7 дубандан элдер келип төңкөрүш болгондо кечинде мен үйдө уктай албай койдум да. Анан элди кошунга кошулуп, ошол өзүнүн жашаган жердеги жаштарды, элдерди уюштуруп, магазиндерди тосуп, жанагы роудуларга кошулуп алып, милиция кызматкерлерин кошулуп алып, 2 күн түнү күн уктабай элди кошун болуп жүргөм да. Жаш кезде баягы Дайырбек Орунбеков менен кошо да бир топ жигиттер менен кошо жанагындай акцияларга чыгып, ак шумкар кут кыймылында чогуу жүрдүк деп эдиңизби? Салам алейкум, алейкум ассалам мамилеси мурдагы адамдык мамиле жакшы элеби? Негизи ал кишини мен жакшы тааныйм, ал киши мени жакшы тааныйт болуш керек. Жаштык максимализм деп коет го. Баарыбыз эле ошол периодтан өткөнбүз. Биздики гана туурадай, биз гана чындыкты көрүп аткандай, кылт эткен бир мун туура эмес көрсө, эмне үчүн мындай туура эмес деп мындай чыккың келет дегендейчи. Ошондой курагыңызда аябай активдүү болупсуз. Жаштар менен кошулуп алып, тигил маселени, бул маселени, коомдук маселени чечкиңиз келген бир дымаңыз болгон экен. Анан ошондо окуу жайдагы окууңуз кантип атты? Ал жакта деле бир активдүүлүгүңүздү көргөзүп, бирдеме үйрөнүп, теорияны жакшы бир окуп, жакшы көрсөткүчтөр болуп аттыбы окуу жайда деле? Окуу жайда активист болчубуз да. Өзүнүн окуу жайда активист болуп, анан ийгиликтүү аяктадым, жакшы. Азыркыга чейин эжекелери, группалаштарым менен баарыбыз менен мамилебиз жакшы. Ошол мамлекеттик башкаруу деген ошол факультетке тапшырдым деп атпайсызбы? Ошол багытта окупсуз, ошол багытта сабактарды, предметтерди, лекцияларды уктуңуз, окудуңуз, үйрөндүңүз. Анан ошонун үзүрүн көрдүңүзбү? Диплом же? Ооба. Мен чу дегенде эле Бишкек шаардык мэриясында Октябрьский акиматта МТУ-11де иштеп калдым. Айыл-чарба ошол МТУ-11де. Андан ошол убакта Мавлан Аскарбеков, Айбек Байкелер Эркин эл деген партияны түзүп, анан биз плакаттарды жазып алып көчөгө чыкканбыз да. Акчабыз жок. Эмне талап менен чыктыңар плакаттарды көтөрүп?
шаардык кеңешке депутат болуу максатында. Бишкек шаардык кеңешинечи. Анан бирок мен мэриядан жумуштан чыгып, Лейлек райондук мамлекеттик администрациясына 3 ай, 4 ай стажировкада жүрдүм. Мен таанаган эч ким жок. Жаш болсом да мен ушул акимиятка жумушка кирем деп Тайлан айылында, мындайча айтканда 4 километр алыста күндө жөө барып келет элем. Жумушка жөө барып келчү. Анан Кудайга шүгүр жумушка кирдим акимиятка. Акимиятка айыл чарбасы адис болуп айыл чарбасын тейледим. Ал жерде айыл чарбасы дегенде агрардык өнүктүрүү башкармалыгы, таза суу, сууга суу, токой чарбалар район боюнча, жайыт комитеттери, негизи эле айыл чарбасына ветеринардык управление, лаборатория, айыл чарбасына тийиштүү бардык тармак карачу да. Шүгүр иштедик, жакшы. Ошол багытта канча жыл иштедиңиз? 3 жылга жакын иштедим. 3 жылга жакын иштедим. Бул мага школа болду да, администрациячы. Көптөгөн тажрыйба, эми жаш болуп, райондогу жетекчилер менен кызматташып, ар биринин жаңы органсын билбейсиң да, эми жаш болгонбуз да. Теория башка, практика башка да. Ким кандай жумуш алып барат, бүт эле улуу байкелер, жетекчилер, алар менен мамиле түзүштү, алардын ишканасы кандай, кантип иш алып барат, канткенде биз кайсы тармакты өнүктүрөбүз деген ошол айыл чарбасын өнүктүрүү багытында иш алып бардык да. Анан жайыттарды трансформация кылып, калктык конуштарга берүү дагы ар бир айыл аймакта иш алып барганбыз. Демек ошо айылдык деңгээлдик болсо деле бийлик да алчы. Ооба. Өзүңүз жанагы студент болуп келгенде шаардын кайсы бир көйгөйлөрүн көтөрүп, эмне үчүн мындай, эмне үчүн андай деп акцияларга чыгып жүрүпсүз. Анан турмуштун нугу сизди акыры барып ошо айылга алып барыптыр дагы. Айылдык бийлик эмне иш кылат, ошонун ичинен көрсөтүптүр. 3 жыл. Анан эл менен айылдык бийликтин байланышын мындай көрө алдыңыз да, бийлик деген өзү эмне экенин, айылдык бийлик деген эмне экенин, кандай экен анан кийин айылда бийлик болуп элдин маселесин чечүү бул оңой бекен же кыйын бекен? Эми элдин маселесин негизи көп тармактуу да. Ар бир тармак өзүнчө түйшүгү менен да. Бул жерде 2-3кө бөлүп карасак болот. Айыл чарбасы өзүнчө, соц тармагы өзүнчө, бул жерде мектеп, больницалар бар, тармактар көп да негизичи. Анан мен ошол акимиятта администрацияда иштеп, кийин Ариске өтүп кеттим да. Арискечи. Арис деген уюм барга ошого өтүп кетипсиз да. Коомчулукту өнүктүрүү жана инвестициялоо агентствосы. Бирок алар Арис уюму деле айылдар менен иштейт көбүнчө. Ооба. Арис уюмунда биз мал чарбасын жана рынокту өнүктүрүү 2 деген долбоордо иштеп калдык. Эксперт консультант болуп, биз жумушту ар бир айылга барып, айылда кайсы коомчулукта аялдар тобу өзүнчө, мисалга жаштар тобу өзүнчө, аксакалдар тобу, ошол айылдагы лидерлер, ошолордун ар бирини жалпы элди чогултуп, өзүнчө бөлүк кылып алып, өзүнүн көйгөйлөрдү жеринен аныктап, жана бала илебаса балага сүт кайда дейт го, көйгөй жеринен аныктап, өздөрүнө коюп элдин ар бир айылда приоритеттештирип, ошол көйгөйдү алып чыкчубуз да. Эл кайсы көйгөй көтөрсө, ошол долбоорду ишке ашырчубуз да. Демек көйгөйдү аныктап, ошол эл деле айылдын адамдарын катыштырып, ошонун чечүү жолдорун таап, анан ошону уюштуруп берчүсүңөр. Ооба. Анан биз тренингтерди өтчүбүз. Аристе 8 жыл иштедим. Эми билсеңиз, Арис 2003 жылы түзүлгөн болсо, ошондон бери чет элдик донорлордо эспе, Дүйнөлүк банк, Азия өнүктүрүү банкы, ФАО жана башка толтура. Эми каржылоо менен мамлекеттин алдында түзүлгөн уюм да болчу. Биз мектеп, бала бакча, фаптарды, ошондой эле
таза сууларды ишке ашырганбыз да. Мисалы өзүбүздүн эле кыска айтып кетсем, бизде Достук айылындагы мектептин, Жаштык айылындагы мектептин терезелерин алмаштыруу, Жаштык айылында таза суу, биздин айылда курулган ветеринардык пункттар, негизи эле район боюнча мисалы Сүлүктүү шаарында таза суу, Андаракта, Көкташта болгон таза суулар, ошондой эле район боюнча мал ичүүчү суу ноолорду куруп, скважиналарды чыгардык, малдыктууларга мотоциклдарды бердик, алардын оборудованияларын бердик, канткенде кайсы жабдыктар керек депчи. Айтор көп иштерди жасапсыз, ошо жасаганга себепчилердин бири болупсуз, болдук. Неме кыскасы айылдагы көйгөйлөрдүн чечилишине ошол арис аркылуу, анан жанагы ошол айыл өкмөтүндөбү? Айылдык кеңештин депутаты болдум. Андан кийин экинчи созывда айылдык кеңештин төрагасы болдум. Жаңы Жер айылдык кеңештин төрагасы болдум. Ошол эле убакта Аристе дагы иштеп жүрдүм да. Демек айылдык кеңешке депутат болуп канча жыл депутат болдуңуз айылдык кеңешке? Жалпы 6 жылдан ашыгыраак болуп калдык да. Себеби 1 жыл бул жактан, 1 жыл бул жактан. Айылдык кеңештин төрагасы болуп канча жыл тажрыйба топтодуңуз? Айылдык кеңештин төрагасы болуп 3 жыл. Айылдан борборго карай агылган адамдардын саны күч. Ошол жакта калыш керек эле да. Ал жакта жакшы шарттар болсо, жашоо сонун болуп аткан болсо, эмне үчүн дагы эле мындай борборго карай агылып атат деп ойлойсуң? Мында бир анализ кылып көрдүм да. Районубузда эмес, айылыбызда эмес, өзүбүздүн көчөбүздө эле алдым да. Өзүбүздүн көчөнү эле алдым. Көчөбүздө мисалы 56 кожолук болсо, 56 кожолуктун мурда биз жаш кезибизде мектепте окуп жүргөндө бир үйдө 4төн 5тен балдары бар эле да. Ошол балдарынан бирден эле баласы калган. Мен курактуу, менен 35тен 45ке чейинки жаштар десем болот да, жаш курактар. 56 кожолуктан болгону 4 эле бар экен. Экөөсү Кыргызнефтегазда иштейт экен, бирөөсү мектептен мугалим экен, бирөөсү иштебейт экен. Суучу экен мындайча айткандачы. Бул деген мени билдирет. Мисалы мен 5 бир тууганмын. Мага окшогон кошунам бар. Ал дагы 5 бир тууган. Бардыгы Бишкекте, Россияда. Ички миграция бизде азыр өтө көбөйүп кетти да. Бишкекте, Ошто, Казакстанда, Россияда. Эми негизинен биз кыргыз эли, негизинен биз баягы көчмөн эл болгонбуз да. Анан көбүнчө эле мисалы 5 кыргыз туруп бир орус турса, орусчага түшүлүп кетебиз го. Анан биз тез эле мындай ыңгайлашып кете беребиз да. Бүт шарткачы. Орусча болсо орусчага, кыргызча болсо кыргызчага, өзбекче болсо өзбекчеге ыктап кете беребиз. Биздин табиятыбыз эскиден ата бабаларыбыздан калган биздин каныбызда, ички жан дүйнөбүздө ушул нерсе бар деп ойлойм да. Ошондой эле биздин элдин турмуш шарты, баягы Исхак Разаковдун да бир сөзү бар. Дос тапкың келсе эмгекте, келе бер биздин лейлекке депчи. Бирок менин өкүнгөнүм, мисалы жаңы биздин көчөбүздө айтып атпаймынбы? Аксакалдар, чал кемпирлер калыптыр да, мындайча айтканда. Калган баардыгы жаштар айылдан чыгып кетиптир. Мындай бул биздин эле көчөнү алганда, айылыбызды алганда, негизи эле районду алганда, жалпы район боюнча 150 миңден ашык население болсо, ошонун 40%, 50% десем да адашпайм го дейм. Ички миграцияда, сырткы миграцияга чыгып кетти да. Ошону мен суроо кылып кайра сизге берип атпаймынбы? Ошо жакшы айылдарда фаптар, жанагындай бир ушул инфраструктуралык бир кайсы бир аракеттер болуп, ошонун кайсы биринин чечилишине себеп болуп калдык деп атпайсызбы? Ушундай шарттар түзүлүп аткан болсо, жакшы бир айрым бир жакшы иштер болуп аткан болсо, эмне үчүн дагы эле ошол миграция, ички миграция күчөп, айылдын жерлеринен ушул борборго карай агылып атат депчи? Биз социалдык инфраструктураны өнүктүргөн менен биз жолдорду куруп, ФАП мектептерди куруп, мечиттерди куруп, биз жаштарды элде алып кармап кала албайбыз ал жактачы. Биздин эле айыл эмес, башка жерлерде, бүтүн Кыргызстан боюнча деле ушундай да. Жаштарды кармап калуунун бирден бир жолу, мисалы биз айтып атпаймынбы, биздин эле айылда
ушул чөлкөмдө жаңы жер айыл аймагында 1,5 мың гектар жүзүм бак болгон. 1 гектардан 10 миллион табыш деген бул акылга сыйбас деши мүмкүн, утопия деши мүмкүн. Бирок ошону убагына көргөзгөн да. Бизде жерибиз бар, суубуз бар. Аны кылсак болот. Бизге болгону ошону мамлекеттик программага киргизишибиз керек. Чет элден инвесторлорду алып келишибиз керек. Анан элге азыр мына мамлекет туура саясатта баратат да, корпоративдерди түзүп, корпоративдерге колдоо көргөзүп дегендейчи, ошону жогорку деңгээлде иш алып барышыбыз керек да мындан кийинчи. Ошол иштерди дагы да күчөтүү керек. Күчөтсөк, жаштарды кармап койсо болот. Жумуш ордундарын түзүш керек да. Эми өзүңүз ошол жогорку окуу жайына тапшырганда мамлекеттик башкаруу жагына тапшырыпсыз. Анча-мынча ошол жергиликтүү бийликте жанагында Арис деген уюмда тажрыйба топтопсуз. Айылдагы башкаруу, айылдагы бийлик деген эмне экени боюнча мындай тажрыйбаңыз бар экен. Анан мындай мамлекеттик башкаруу деген менимче башка да баары бирчи. Жогорку мамлекеттик башкаруу дегенчи мамлекетти башкаруудан мурда адам өзүнүн кичинекей мамлекети деп эсептелинген үй бүлөсүн жөндөп алыш керек. Сиз ошондо баягы ар жакта бир жакта окуп, тажрыйба көрүп, турмуштун ысык сугун көрүп атыруу, анан кийин өзүңүздүн мамлекетиңизди кантип курадыңыз? Кантип үйлөндүңүз? Кантип өзүңүздүн маселеңизди чечтиңиз? Оокат ашыңызды кантип тыңдадыңыз дегендей? Мен бир эле диплом эмес, Кудайга шүгүр азыр 3 диплом бар. Агрардык кесипке да, агрономдук кесипке да окудум. Ошондой эле куручу кесибин да окуп бүттүм. Эми ар бир нерсе турмуш шартка байланыштуу да. Эмеде Аристе иштеп жүргөндө мал чарбасы менен иштеп калдым да, айыл чарбасы менен иштеп калдым. Ошол өңүттө агрономдук болуп, анан бир илим жактайын деген ойлор, пландар бар эле. Эми Кудай буйрса аны деле ишке ашырабыз деп ойлойм. Кайсы бир илимдин бир бөлүгүн тандап дегендей. Ооба. Анан өзүңүзгө бир илимий жетекчи алып, Ооба. Анан ошону киришейин дедиңиз, кириштиңизби анан кийин? Жок, убак болбой атат буйрса. Кайсы багытта илим жактайын деген оюңуз? Мал чарбасы тармагында. Мал чарбасы тармагында. Айыл чарбасында кошо эми көрөбүз. 2 тармакты тандап турам да, экөөнүн кайсынысы ийгиликтүү болот буйрса. Үй бүлө деген мамлекетти куруу маселесинде боюнча айтып бериңизчи, кандай ошону түптөдүңүз? Бай энесин көрүп кызын ал дейт го. Ошол сыяктуу эми эркектин башына түшкөндө кыз тандоо өтө оор болуп калат экен негизичи. Ошону айтып атам да. Анан энемдин көрөгөчтүгү, энемдин акылдуулугу, ушул жер тууганыбыздын эми алыс эле негизи, бирок азыр өтө жакын болуп калдык. Айткан сунушу менен эле анан экөөбүз жолугуп сүйлөшүп, анан мага аябай жакты. Экөөбүз баш кошуп калганбыз. Азыр бир кыз, 3 уулдун бактылуу атасымын. Жакшы. Ошол акимиятка жумушка киргенде мен 4,5-5 мың айлык алсам, үйгө 1 ай иштеп 1000 сом айлык алып келчүмүн да. 2013-14 эле жылдары да кече эле. Карыз болуп калчу элем. Бирок ошого да чыдап, жашап, көрүп мына чогуу жашап келатабыз да. Ошону мен акырын сурай албай атпаймбы? Мамлекеттик башкаруу дегенге аралашайын деп атайын, окуу жайын бүтүпсүз, тажрыйба топтопсуз. Ал тажрыйба топтогон учурларда эми айлыкка иштедиңиз да. Айлык болсо аз. Анан кийин жанагындай курулуш багытында жанагындай жеке бир өнөрлөрдү үйрөнүп, анан мамлекеттин көзүн карабай өзүңүзчө акча тапканга аракет кылдыңыз да, Айлык аз болгон үчүн анан Аристе вакансия болуп Ариске өтүп кеткем да. Эми Кудайга шүгүр, ар бир нерсеге шүгүр кылышыбыз керек негизи бизсе. Аристе иштеп жүрүп айлык элге рахмат. Элдин каалоосу, элдин тандоосу менен айылдык кеңештин депутаты, айылдык кеңештин төрагасы болуп иштедим. Элге кызмат кылдык. Айылдык кеңештин депутаты деген ошол айылдык деңгээлдеги парламенттин эле бир депутаты болдуңуз да. Кайсыдыр бир маселелердин чечилишине мындай салым коштуңуз, Ооба да. Бизде кандай десем, 21 депутат болсо, 4 айылдан, ар бир айылдан бирөөнөн 4-өө, бирөөдөн 5-өө, бирөөдөн 6-өө
ар бир айылдан чогулганбыз да. Ошол ар бир депутаттын артында эл бар. Колдоочусу тууган уругу бар деген. Биздин ошол убакта айылдык кеңештин депутаттарынын, айыл өкмөтүнүн, негизи эле райондук администрация жетекчилердин биргеликте иш алып баруубуздун негизинде мен ойлойм биздин Жаңы Жер айылдык кеңеши мыкты жогорку деңгээлде иш алып барганбыз да. Себеби биз иштеп турганда райондук өнүктүрүү фонд, областтык өнүктүрүү фонддор бар, түрткү берүүчү гранттар бар, ошондой эле республикалык бюджеттен аткарылуучу жумуштар бар да. Аны титульный листке киргиз керек бир жумушту аткарыш үчүнчү. Ага 2 жыл, 3 жыл, 5 жыл дагы убактар талап кылынат да. Ошонун негизинде мисалы биздин бюджет, бир жылдык бюджетибиз 20 миллиондук иш аткара турган болсок, биз сырткы кошумча кирешен негизинде 30 миллиондук, 40 миллиондук жумуштарды аткарганбыз да. Андан сырткары республикалык бюджеттен мисалы өзүбүздүн айыл аймактагы Акшымкар балдар бакчасыны киргизгенбиз. Эми көп кишилердин салымы бар бул жердечи. Мектептин капиталдык ремонттун өткөрүү, ошондой эле таза суулар, көчөлөрдүн асфальттоо жумуштары, көчөлөрдү жарыктандыруу, бала бакчага кошумча дагы бала бакча ачканга дагы жумуштар жасаганбыз. Депутаттар менен биргеликте элди кошуп мостторду курганбыз. Көпүрөлөрдүчү. Кенжебек мырза, мына Лейлек районунун Жаңы Жер ушу айыл өкмөтүндө айылдык кеңеште депутат болдум деп атасыз, айылдык кеңештин төрагасы болдум деп атасыз. Биз билгендей, ушу Лейлек районунда мындай кошуналар менен чектешкен чегара тиркелери көп, чегара маселеси ошо сиз иштеп аткан жылдарда эле актуалдуу болчу. Анан ушу чегара маселесинин чечилишине бир мындай бир маселе көтөрүп, демилге көтөрүп өзүңүз аракет кылдыңызбы ошол учурларда? Ооба. 2018 адаспасам 2019 жылы чегара көйгөйү бизде Баткен Лейлекте көтөрүлгөн да. Мындай эл менен тажик тараптан да, кыргыз тараптан дагы курч болуп турган кезде мен Катыраң айылдык кеңешинин төрагасы менен Кулунда айылдык кеңешинин төрагасын аларды үгүттөп Бишкекке баргыла деп, анан булар Бишкекке келип, аларга Фейсбуктан прямой эфир кылдырып, анан Акипресске чыгартырып, аларды уюштуруп. Ошонун негизинде анан Кыргызстан боюнча аны көргөн жаштар, чыган эжелерибиз биригип чегара коомуну түзгөн да. Ага да мен да кичине жол көрсөтүп, себеп кичине мен да себепчи бир жардам болгон да. Ошонун айынан чегара коому түзүлүп, ошол жеринде болуп аткан көйгөйлөрдү айтып чыкты да баарычы. Тилекке каршы 2020 жылы биз 2018-2019 жыл көтөрүп чыгып атабыз бул маселеничи. Мен мындай саясий кызматкер болгон, мына Аристе иштеген кызматкер катары мага аралашканга болбойт эле да. Анан 2020 жылы тажик-кыргыз коалган болуп атат. 2020 жылы биринчи болгондочу. Түрктөр үйлөрдү куруп бербеди беле бизгечи. Ошондо канчалаган үйлөрүбүз күйүп кетти. Баткенде, Лейлекте. Бул алдын ала биз ошону айтсак болбоду да. Бийликке биз жеткире албадык. Эми бийлик билсе деле биз ошону жеткире албай койдук да. Мына бүгүнкү күндө ошол чегара маселесин, ошол Тажикстан, Өзбекстан багытындагы ошол чегараларды чечтик. Жанагындай казыктарды кактык, түркүктөрдү кактык, мынакей мындай бир жаңсыз кылып чечтик деп атат. Сиздин оюңузча ошол Лейлек районунда ошол айыл өкмөттөрүнүн биринде иштеген жаран катары чындап эле чегара мындай биротоло ың-жыңсыз чечилди деп айтышка болобу? 2021 жылы кайрадан оорураак болду. Чегарада мисалы биздин Лейлек районунда эле 101 үй күдү. Баткенде мисалы Достук айылы, Аксайдагы үйлөр, канчалаган биздин жарандарыбыз, жаш балдарыбыз үмүт каза болду, солдаттарыбыз каза болду. Биз биринчи ошол 2020 жыл болгондо мен айылдык кеңештин төрагасы элем. Ошондо мен ушул жерден кыргыз элине ыраазычылык билдирип кетем. Себеби
жана кыргызда сөз бар го. Бир уйдун мүйүзү сыңса, 1000 уйдун башы зыркырайт депчи. Ошондо биз кыргыз элибиз ынтымакка биригип, бир муштумга, бир билекке келип ынтымакта бүтүн эле Кыргызстан боюнча гуманитардык жардамдар барган да. Анан ошол жерде уюштурганбыз биз. Штабтын башчысы өзүм болуп, анан 4 айылга бирдей кылып бөлүштүрүп, ар бир продукта болобу, кийим-кечек болобу, көп нерселер барган да. Анан ошону ар бир айылга мечиттерге бердирткенбиз да. Мечитте элдер ошол жерде жаштар биригип алып, бай дебей, кембагал дебей, баарына килограммдап бардык нерсени. Макрон бар, азык-түлүк продукцияларынча килограммдап үйлөрүнө жеткирип берген да. Бул 2020-жылы болгон окуяда. 21-жылы болгон окуяда, 21-жылы болгон окуяда тилекке каршы гуманитардык жардамга мен аралашкан жокмун. Анан биздин айылыбызды тажиктер басып калган, арка айылын. Биз бир айыл, 2 айыл элдерди эвакуациялап, Кең Талаа, Маргун айылдар азыркы Мурас айылынан чыгарганда, биздин айыл өкмөттө айылга эч кимди киргизбей койгон. Анан биз охотниктерди уюштуруп, анан охотниктер менен айылдар кыдырып жүргөм да. Мергенчилерди. Анан бир гана милиция, чекара кызматкерлери, азыркы Альфа жана бүтүн органдын кызматкерлери бар эле да. Анан биз жүрдүк, тажиктери басып алган, ал айыл эми уруш токтоду да, бирок баары кооптону бар, эч кимди киргизбейт. Ошондо бир досумду алып алып, айылдын ичине киргенмин да. Анан кирсем, ошол убакта рахматтуулук Абдурахман деген абыз үйүндө 3 күн 4 күн жатып калган экен да. Скорыйга алып чыккан адам жок. Жаны чыккан бойдон 2-3 күн жатып калган. Атасы карап отурган. Ошону алып чыкканга да жардам берген да. Чегара маселеси биротоло чечилди. Мындан кийин бул чегара деген маселе бизде чыкпайбы? Ың-жыңсыз расмий түрдө мөөрлөрдү коюшуп, мындай чечилди деп ойлойсузбу? Мындан ары маселе чыкпайбы? Эртеңки күн кандай болушуну мен так айта албайм, бирок делимитация, демаркация жумуштары бүттү. Жогорку кеңеш кабыл алды, президент кол койду. Биздин президент менен Тажикстан президенти экөө кол алышып, ынтымакта бардык маселени чечти деп эле ишенем. Бирок негизи чегара маселеси ушундай чечилиш керек да. Бир жерди бериш керек, бир жерди алыш керек. Анан албетте буга эми тарых баа берет го дейм. Кайсы жерлерибиз өтүп кетти, кайсы жерлерибиз бизге калды. Кенжебек мырза, ар бир адам өзү окуу жайды бүтүшү мүмкүн, диплом алышы мүмкүн, бир эмес бир нече окуу жайды бүтүшү мүмкүн, кайсы бир тажрыйбаны топтошу мүмкүн. Бирок ошентсе дагы реалдуу түрдө бир колунан келген бир иш болот да. Конкреттүү түрдө сиздин колуңуздан эмне өнөр келет, эмне иш келет, эмне кайсы тармактын чеберимин деп эсептейсиз? Эми ар бир кесип ардактуу. Негизи адам ички жан дүйнөсү менен, акыл эси менен кайсы тармакка жакын болсо ошол тармак менен кетиш керек да. Мугалим болуш керек, врач болуш керек, малдуктур болуш керек. Менин эми бая жигитке 70 ыраазылык кылат дейт го. Анан көп жака эле жөндөмдүү болуп кете берем негизичи. Айтып атпаймынбы? Акимиатта иштеп, Аристе, айыл кеңеш, курулушка өтүп кетип атам. Мал чарбасынан 3 кесиптин ээси болуп атам да, мындайча айткандачы. Негизи менин ички жан дүйнөм кайсы тармак болбосун, мындай башкаруучулук, уюштуруучулук, сен мынтип кой, мынтели деп уюштуруу жагы. Адамдарды уюштуруу. Ооба, уюштуруу жагы. Анан адамдар менен бир мамиле кылып, бир жол көрсөтүү жагынан мындай шыгым бар да.
Эмне үчүн сөзсүз парламентке барып депутат болуп туруп анан ошол мас көйгөйлүү маселелерди чечишиңиз керек. Эмне үчүн кайра эле ушул айылга барып эле айылдык кеңештин депутаты болбошуңуз керек? Албетте, ар бир адам мындай тепкич менен ар бир этабы менен көрүшүбүз керек экен да. Бирөөлөр жогорку кеңешке депутат болуп атасынын байлык мансабы менен же болбосо бир тармакта жүрүп акчасы менен баргандар бар. Тааныш билиш, мурдагы бийлик кандай эле? Сен депутат болосуң, сен болосуң, сен болбойсуң деп эле алдын ала аныктап койчу да. Мен ошол ар бир этапты басып келаткан жаш жигит катары азыр мына биздин президентибиз Садыр Нуркожоевичтин, Камчык Кылышаевичтин шайлоону башкача кылып атпайбы? Мурда партийный система эле, азыр бир мандаттуу кылып элге коюп атат. Кыргызстанда ушул эгемендүүлүк алгандан бери болуп көрбөгөндөй таза шайлоо өткөрүп беребиз деп айтты да. Бул дагы мага дем күч берди. Мен ойлондум көп. Эми өзүм жаш болсом, үй бүлөмдү араң кыймылдатып атсам, анан акчам жок туруп кантип мен депутат болом деген суроо болду өзүмдөнчү. Анан мамлекет ушундай мүмкүнчүлүктөр коюп берип атса, эл мурдагыдай 1000 сом 2000 сомго алданбаса керек. 35 жылдан бери 1000 сом 2000 сомго алданып отуруп ушул деңгээлге жеттик. Элге барып айтып, мен деле оюмду айтып, мына ушул тепкичтен келатам. Артында мен ишенген партиям жок. Же болбосо бир колдоочум жок. Тигинин сөзүн укпайм, мунун сөзүн укпайм, элдин үнүн угам. Эл менен биргеликте деген ой менен баратам да. Эми өзүңүз мына парламенттик шайлоого аттангандарды карасаңыз, мурдагы канча жолу депутат болгондор деле кетип атат. Дагы бир көрөйүн депчи. Арасында капчыктуу байлар бар. Алар мурда депутат болсо, азыр дагы болгусу келип кетип атат. Эми алардын укугу. Анан сиз эми бизнесмен эмессиз. Өзүңүз айткандай, өзүңүздүн оокатыңызды мындай өзүңүздүн бир жөндөмүңүз менен багып келаткан бир карапайым үй бүлөлөрдүн бирисиз. Ооба. Анан кантип ушу ишенип атасыз ошол байларга? Мурда бир нече жолу депутат болуп, ошол шайлоонун техникасын мыкты билген, пиардын техникасын мыкты билген, кимден кантип добуш алууга болот, ошол технологияны мыкты билген, дасыккан, мурда талай жолу талапкер болгон кишилер да кетип атат да. Ооба. Сиз болсо мына бир эми кетип атасыз парламентке. Анан ошолорго добуш бербей, сизге сиздин айткан мүдөлөрүңүзгө, идеяларыңызга ушу добуш берет деп ушу үмүтүңүз бар да, Үмүтүм бар. Үмүтүм бар, себеби азыр эми 1000 агитатор бир аз көп болуп калып атат негизичи. Ушуну 500 кылып койгондо туура болмок да. 1000 агитатор, мисалы биздин номер 1 округда 136 миң шайлоочу болсо, 1000 агитатордон бир айылга 5ден 10дон агитатор алат экен да. 10 агитатор деген бүтүндөй айылды ынандыра албайт да. Бир үйдө 5 киши жашаса, аялы эрин укпайт, балдары ата энесин укпашы мүмкүн да. Ар бир адамдын өзүнүн каалоосу, тануу билүүсү бар да. Ошол мен ушуну кишини шайлайм. Же болбосо буга чейинки болгон депутаттардын баарын эле билет да элчи. Ким кандай иштеди, ким канча акча коротту. Баары билет да. Бул жогорку кеңешке депутат болом деген бул көпчүлүгүнүн эле каалоосу. Анан көпчүлүккө бул оор болуп калган да. Акчалуулар депутат болуш керек, акчалуулар депутат болот деген бул элдин туюмунда ошондой болуп калган да. Биз азыр ошону элге ачык чыгып айтып, келгиле ушул системаны биз өзгөртөлү. Эл үчүн кызмат кыла турган, эл менен бирге жүргөн, балдарды бир шайлайлы, өзүбүздөн чыккан. Же болбосо буга чейин мисалы акчалуулар бир райондон экинчи районго барып депутат болгондор бар да.
Буга чейин Союздан бери келаткан. Эл тааныбаган ошол жерде чоңойгон эмес, ошол жерде көйгөйлөр жеринен билбейт, эл менен аралашкан эмес. Анан жогоруда эчтекен билбей туруп эле кантип ошол айылга келип, же болбосо ошол райондун көйгөйүн чечет, каяктан билет? Мейли эми Союздун убагынан бери келген программалар бар. Кайсы мамлекеттик деңгээлде аткарылчу, айылдык деңгээлде аткарылчу жумуштар бар да, аны бардык программалар бар, аны ишке ашырыш үчүн эми биргеликте иш алып барыш керек да. Кенжебек мырза, мына азыр сиз негизи ушу иш тажрыйбаңызды карасак, айылда көп иштепсиз. Айылдык кеңеште, айылдык кеңештин төрагасы болупсуз, айылдык кеңештин депутаты болупсуз. Демек, айыл маселесин жакшы билем деген сиздин көзүрдүк, мындайча айтканда, программаңыз. Мен айылды жакшы билем депчи. Мен бүгүнкү күндө мына борборго көбүрөөк агылып атат жаштар, айылга турбай. Англиянын талааларына барып иштеп атат, Германияга кетип калып атат, Түркияга кетип калып атат. Сиз ушул парламентке депутат болуп кетсеңиз, ушул маселе чечилип калабы, чечилеби, кандай салым кошосуз? Бул мамлекеттик деңгээлде иш алып барыш керек да. Мисалы, жаңа айтып атпайм, мен айылдык кеңеште депутат төрага болуп турганда, биздин бюджетти эле 20 миллиондукту 30-40 миллион кылдык. Ишке ашырдык. Ошондой эле биздин райондогу көйгөйлөрдү жеринен билебиз да, бизчи канткенде биз жумуш орун түзөбүз. Канткенде биздин эл ушул жерде иштеп калат, ушул жерде жашайт. Айлык маянасы жакшы болот дегендейчи. Мисалы, алып кетели, биздин Жаңжер айыл аймагы Кыргызстан боюнча эң деңиз деңгээлинен төмөн, анан ысык жер бизде. Бизде элементарный эл билет. Өрүк менен жүзүм. Жүзүмдү жүзүм бактар Союздан бери аз каралбай, эч ким жүзүмдү карабай калды. Ага сбыт жок. Сатууну уюштурушубуз керек да бизче. Ошону программаны иш алып барышыбыз керек да. Жүзүм бактарыбыз буга чейин болуп келсе, 4 вино заводубуз болгон болсо, Россияга чет өлкөлөргө жөнөтүп жүргөн болсок, ошону эле кайра ишке ашырышыбыз керек жүзүмдү. Ошондо, мисалы айтып атпайм, 1 гектар жерден, мына кошунда Тажикстан, 1 гектар жерден жүзүмдөн 10 миллион, 15 миллион доход табат. Ошондой эле жер бизде деле бар, алар деле жакын эле, бирдей эле климаттык жери дагы бир, ошондой кылсак болот. Ошондой эл келип иштейби, жаштар иштейби? Ошондо биз жумушсуздукту жоебуз да. Бир эле жаңы жер эмес. Биз мисалы Маргун зонасы, Маргун азыркы Мурас айылы, Бешкент, өйдө жакта Катраң, Коргон деген айылдарыбыз бар да, Разаков, Тозбак, булар толуу аймак. Ал жакта мисалы алма жакшы өсөт, жаңгак жакшы өсөт. Ушул багытта иш алып барыш керек. Мал чарбасын өнүктүрүшүбүз керек. Мал чарбасы дегенде кандай? Мисалы 100 баш кылгандан көрө 10 баш асыл тукум бодо малдарды кылыш керек. Же болбосо койлорду, кичи малдарды кылышыбыз керек да. Дагы бир маселе кулунду зонасында пиязды өстүрүү, кулпунайды өстүрүү. Мисалы Самаркандек деп коебуз бизде. Рават, Самаркандек, Актатыр зонасы Сарсан тала деп коебуз да, ошол жерде узун жол, эки жагы тала. Ошол жерлер көптөгөн жерлерибиз бар да. Козбаган дарыясы да суу 90% Тажикстанга кетет. Мейли Тажикстан менен международный келишимибиз бар, сууду берүүгө милдеттүүбүз. Бирок ошол жерде насос менен чыгарып сууду суу кампа кылып, дамба кылып иштетсек болот да. Мына Исхак Разаковдун Баткенге барсаңыз билсеңиз керек, баягы 4 күл суу сактагычы бар. Кампа, дамба, ошол суу топтоочу жер. Ошол Баткен шаарыны толугу менен камсыздайт да. Ошондой эле жерди биз сууду чыгарып, ошол жерлерди өздөштүрсөк болот да. Мына көрүп атасыздар, мындан бияка булактар көзү азаят. Суу таңкыс болот. Мөңгүлөр азайып баратат. Кыргызстан боюнча, бүтүн дүйнө жүзү боюнча. Эми ошого жараша биз ошого багыт алып иш алып барышыбыз керек да. Кенжебек мырза, эми өзүңүздүн өтмүшүңүздү көргөн
тажрыйбаларыңызды айттыңыз. Эмне үчүн парламенттик шайлоого аттанып атканыңызды дагы айттыңыз. Аны эми жыйынтыктоочу сөз сизде? Мен ички туюм менен акыл эси менен айтылам. Баардыгы эле депутат болгусу келет. Бирок ошол депутаттарга караганда мен бир карыш ашыгыраак кыла алам деп чын дилимден ишенем. Бул элдин жүгүн көтөрүш өтө оор. Эл үчүн кызмат кылыш оор. Баарын эле жага бербейсиң. Онуна жаксаң, онуна жакпайсың. Бирок бул жашоодо максат эмне үчүн келдим, эмне аткардым, мындан кийин кандай, мен артында эмне калат, мен балдарым үчүн, элим үчүн эмне кылдым деген ойлор келет да адамдачы. Бирок мен эл караган жүзүмдү жер каратуудан корком. Ошондой эле элдин каргышына калуудан корком да. Бул жашоодо депутатка койгондон кийин эл үчүн колгон күч аракетимди жумшап, эл үчүн ак кызмат кылып берем деп ойлойм. Буюрса ошол иштин өдөсүнөн чыгып, ар бир шайлоочунун добушу бул мен үчүн аманат. Эми Чубак ажы да айтып кеткен бир сөздөрү бар. Шайлоодо сен кимди шайлашыңды чын дилиңне ички жан дүйнөң менен шайла дейт да. Бирөө мейли акчасын берсе берсин, ал. Бирок ошону баалап салыштыр. Билим деңгээлинин тажрыйбасыны салыштырып, анын акчасы, байлыгы, бийлигине карабай, анын өзүнүн турган турпаты, кылган тажрыйбасы, эртең ошол жогорку кеңешке барып, өзүнүн саясынан өзү коркуп, өзүнүн байлыгын коргойм, бийлигин коргойм дегенде эмес, эл үчүн кызмат кыла турган, коркпой, ар бир нерсени таамай айта турганды шайлайт деп ишенем дейли. Рахмат. Мен ар бир талапкерге ушинтип сөзүн жыйынтыктаганда ийгилик гана каалап атам. Сизге дагы ийгилик каалайм. Рахмат.